Саламатсыңарбы достор, бир туугандар. Мен атым Нурмат. Мен ушу Salomon Sandwiches деген проекттин негиздөөчүлөрүнүн бири болом. Бул проекттин негизги максаты ошо өзгөчөлүгү бар адамдарга кызмат кылыш. Канча 9-10 айдан бери бул проектти жылдырып жатабыз. Жана ийгиликтер да болду, кыйынчылыктар дагы, каталар да болду. Бирок жалпысынан биз Кудайга ыраазыбыз. Анткени Кудайымдын ырайымы менен, мерими менен бул проектти токтоткон жокпуз. Көп үй бүлөлөр, ошо өзгөчөлүгү бар адамдар бияка келип иштеп атат. Бул жерден айлык маянасын алып атат. Ошо биз ишенебиз, бул проекттин келечеги чоң. Буюрса, биз дагы чоң жетишкендиктерге Кудай жылдырат деп ишенебиз. Негизи бул башталганы 1 жылдан ашык болуп калды, бул проекттин башталганы. Менин ошо азыр досторум болуп калды, бирок Джеймс Торсон, биз аны Жакып деп чакырабыз, ал өзү чет элдик, жана Бактияр мени чакырган бул проектке. Алар көп нерселерди, рецептти, бизнес-план баарын даярдашкан дагы ошо мени чакырышкан. Мен чыны менен бул проектке чоң каалоом менен макул болдум. Аларга жардам бергенге даяр болгом, анткени мен өзүмдүн 4 балам бар. 4өөнүн экөөсүндө майыптыгы бар. Экинчи кызыбыз Абигель мындан 9 жыл мурун ошо синдром Дауна диагнозу менен төрөлгөн. Анан биз келинчегим менен, үй бүлөбүз менен ойлоно баштадык. Келечеги кандай болот? Мектептер, бала бакчалар кабыл алабы? Деги эле коомго аралаша алабы? Анан ошо кызыман тышкары биз башка дагы көп үй бүлөлөрдү көрдүк. Анткени мындан 5-6 жыл мурун биз ошо фонд баштаганбыз. Ал фонддун аты Сантера. Ошол фонддо да биз көрдүк, муктаждык абдан чоң. Көп үй бүлөлөр чоң кыйынчылыктарды башынан өткөрүшөт. Анан эң негизги суроо ошо андан ары эмне болот? Келечек кандай болот? Балдар гана эмес, ата-энелер өздөрү жумуш таба албай чет мамлекеттерге барып иштешет. Казакстан, Россия, батышка. Анан биз ошо көрдүк, бул чыны менен үй бүлөгө, ар бир үй бүлөгө чоң мындай сокку берет экенинчи, ушундай диагноз менен төрөлгөн балдар үчүн. Анан биз ошо ойлоно баштадык, кыялдана баштадык. Ошо жумуш ордуларын жаратыш керек. Бир кандайдыр бир иш башташ керек, бизнес башташ керек деп. Анан ошол себептен биз макул болдук бул бизнеске аралашканга. Жалпысынан ийгиликтер бар. Буюрса, мен ишенем, келечекте дагы башка филиалдарды ачабыз, башка шаарларда, Кыргызстандан сырткары дагы башка мамлекеттерде ачабызбы. Ошондой кыялдарыбыз бар. Кымбаттуу бир туугандар, силерден сураныч сыйынып тургула, колдоп тургула бизди. Бизге келип, даам татып кетип тургула.